Moğol atты байкебиз 200 миңге алып тур. Боюн бийиктиги 1.65дин чоң окшойт. Эртең мененки базарда байкебиз 200 миңге алып, жаңы нокто алмаштырып жатат. Базар актап калганда наличи сатылып калса, монда обменда жүрө берет. Могу бышты дейт, негизи 2,5 жаш экен. Бою 1.65 деген ушулга могу жерден 2 быштыны, бирөөсү кунан экен, могу эртең тартып өткөн могу кунан кара бышты, анан үстүнө 40 миң сом берип обмен кылышты. Алманова мал, алмана ошондо сиздин эсебиңизге канчага түштү? 350 сурап атасыз. Негизи обмен болгон реальный эмеси көрүңүздөр мына. Базар аяктаганда могул бышты экен 100 миңге сатылды. Бул жакта акчаларын санап берип жатат. Бою 1.55 менен 1.60дын ортосу болуп калат. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин катталуучулар. Бүгүн 20-июль, бисмиллахир-рахманир-рахим деп ишти баштадым. Бүгүн 2024-жыл 20-июль Бишкек шаары пригородный мал базары, могу жылкы базар. Могу жерде бир соода болуп жаткан жерди көрсөтүп коеюн. Доллар бүгүн 84-50 болуп окшойт. Курсу да айтып коеюн. Ya kança suradыңыздар? Kança oldu pası? 4 baştı bu, 3 baş mı? 4 baş 215 миңген. Мол эко, анан тети жанында да эко окшойт. 4төнү 215 миң сомго соода кылып жатышат байкелер. Пока соода бүтө элек. Мен башка аттарды дагы тартып көрсөтө берейин. Монда бисмилла дегенде астында карап турат. Алмана мына торгашкан жашы канча? Жаңа сескиге жануарына. Арттын кыйкутак кашкасы бар экен. Жануар. Азыр алманам суу ичкен ары бери көрсөтүнчү. Бирек чүдеп коюнча алмана. Жануарына. Аламан булактын ат экен туугандарына. Жоон жолпу өзү. Бол келе бериңиз. 4 жашта экен. Бою канча барат? 1.65 барат. Баасын канча сурадыңыз? 250 сурап атам. 250 сурап атат. Где-то 3000 доллар. 3000 доллардан айланасы болуп калса керек. Так, монун бир сүрөткө тартып коеюн. Так. 3000 доллардын тегереси болуп калат. 250 миң. Так. Номерди айтып коюңуз. 0702 0702 87 56 56. Мына бою 1.65 барат экен, мына көрүңүздөр. Колу, көкүрөктөрү баары жогу мощный экен да. Эми азыр монда дагы торатты. Сурайынчы. Буну канча деп атасыз? Канча? 700. Жашычы? 3 асы, баасы 700 миң сом сурап жатат. 8,5 миң доллардын айланасы болуп калат. Анар өкпөйке бул да өкөтү сизден, а? Мына көк бышты болчу 3 жаш, а? О, көк бышты 3 жаш мына өспүрүмүздүн болсо көрүңүздөр. Пачка болгон, 4 быштык болгон. Буну канча деп атасыз мына көктү? Буну 600, тетиси 700. 600 где-то бул долларга 7,5 миң доллар болуп калса керек. Так, сизде дагы онда да бирөө бар экен, а? Аны ары көрсөтүп коем, номерди айтып коюңузгу. 0704 46 35 39. Байкебиз мол. Үйдө да барбы? Бул жанда да бар. Ары айлантып көрсөтүп коем. Так, могу экөнү, анан дагы бул жакта да буну забордо байланып турат, көрдүңүздөр, буну жакындан көрсөтүп коеюн азыр. Азыркы байкебиздин мына 3-чү аты, будан башка да аттар бар дейт. Телефон номерине байланышасыздар. Мына. Бунун бою дагы негизи 1.70ге чукулдайт экен, чоң ат экен да. Бунун жашын сурабадым бирок ачыгы. Так, башкаларына тартып баштайын. Монда дагы так, полукровный ат окшойт. Бу жануарды канча деп атасыз? 150 миң. Убагында күчтүү ат болгон окшойт, а? Азыр кайтып калды, а? Көзү көр окшойт же, чекирбей? Көр, а? Көрбөйт. Жаш канча? 10 жаш. 10 жаш, жетасы болуп калат, 10 жаш. Баасы 150 миң дейт, негизи монда чоң жылкы экен. Бою канча барат? Бою 1.70ге барат. Баасы 150 миң сом. 150 миң сом, где-то 2 миң доллар болуш керек. Сиздер чет жактан көрүп жатканда бар мондай кыласыздар. Пока номерди айтып коюңуз, номерди. 773 0773 90 90 60 61.
Так, могу bizde чет жактан Тажикстан Расвет деген айгы. Расвет. Атасы Сарыбак, энеси Рашалда деген. Сас линиялар бар десеңиз, а? Линиялар бар. Байкезге мына кайрылсаңыздар айтып берет экен да. Ой 170 ге жакын экен. Убагында күчтүү айгыр болгон экен да. Эме үйүргө жарайт абы буюрса. Үйүргө гарант экен, көрүңүздөр. Пулдары 5000 долларга сатат. Олундары 5000 доллардан дейт. Сиздер көбүнчө могу мага Тажикстан, Казакстан, Өзбекстандан дагы көрөсүздөр, эми мага чалып да турасыздар. Сиздер монтип эсептесиздер. Бүгүн 84,5 а курс могаты 150 миң деди. Мисалы мына 150 миң сомду, биздин 150 миң сомду мондай кыласыздар. 150 миңди бөлөсүздөр 84,5га. Моголат мисалы мына доллар менен көрүндүбү? Артак экранды бир басып коюнчу. Доллар менен көрүндү окшойт. 1775 доллар экен мына, долларгача. Ушинтип эсептесеңиздер, сиздер кайсы атты канча деген доллар өзүңүздөргө чыгат. 200 миңсе 200 миңди 84,5га бөлөсүздөр. Ошондо толук эмеси чыгат. Оңой жол да сиздерге. Күчтүү экен бул алман абам. Нар бассыз. Бул жөө адамга жакшы барат экен. Мына азыркы абам 250 миң деген аты. Бул жаныбарды канча деп атасыз? 110. Жашы? Жашы 1 жашка толду. 1 жаш. Баасы 110 миң сом. Номерди айтып коюңуз. 501 Аха. 64 60 70. Мына, көкүрөктү көрүңүздөр, көкүрөктүн кийинге. Байкап көрөсүздөр, баасы 110 миң сом. 1 жаштагы тай. Бою көз өлчөмгө канча барып калат? 1,40-тан жогору, а? Болду. 1,40-тан жогору. Оны дагы бир быштылар окшойт же. Мындары бар, франч. Алманлардын жаштары кандай? 1,5 жаш, аркасы 3 жаш. Могу көк 1,5 экен. Аркысы 3 жаш. Баларычы, балалар кандай болду? Мунун баасы 95 берейин. 95 бересиз. Караны канча берип бересиз? Караны 150 сурап атам, 130га берем. Соңкөлдүн баласы. Соңкөл несиби? Жанагы 5-5те чалган аттардын несиби, а? Манас жакка. Мына. Так, номериңиз кандай эле? Так, бир жолу кайтап коесуң. 0702 Аха. 87 Аха. 56 56. Мына. Көрүңүздөр. Караны жакын тартып. Болду. Мына тетиги караны көрүңүз. Бул жагындагы каранын линиясы бар экен. Соңкөлүн дейт. Мен ал линияны жакшы билбейт экем. Кызыккандар болсо жазып өтүңүздөр. Соңкөл деген кайсы эмне болгон, результат көргөн айгыр. Мына. Бышты экен бул 3 жашта экен. Эми башкаларын көрсөтөйүн азыр. Шеп канча деп атасың аны? Киргизбай. 80, 1 жаштагы тай, баасы 80 дейт. Көрүңүздөр, базар баасы. Мына көк атты көрүңүздөр, көк атта жакшат экен. Көк ат дегендер болсо. Воу! Билбедим. Шеп, буну канча дедиңиз? 10 миң доллар, а? Буюрса мына. Bunun baası 10 миң доллар. Мында сүрөткө тартып коюнчу так. Baası 10 миң доллар дейт. Бул байке жанагы 3 атты 600-700 деп сураганга ошол номерге кайрылсаңыздар болот. Бирок аябай курччулук экен мына. Бул толдору таза экен мына жаныбардын. Жакшат экен. Көрүңүздөр. Жаныбар ма тору Кошкор баш канча деп атасыз? 130. Бул жака жетилбейсиз мына ачык жака. Мында дагы бир Кошкор баш мондай тору тай бар экен. Бою канча карат бул жаныбардын? 150ден өйдө. 150дөн өйдө экен. Так, мына. 130. Номерди айтып бериңиз. 504 0504 25 86 95. 25 56 86 25 86 95. 95. Окуп алгамда ошону тез-тез билип калыyorum. Мына. Жаш Дайында кене. А? Башы дейм. Башы дес, карасыз жакшы. Башы жакшы экен, э. Бой канча барып калат? Бой 150ден өйдө. 150дөн өйдө. 1 жаштагы дедиңизби? 1 жашта мына көрүңүздөр. Жакса байланыша бересиздер, келесиңер бери. Так, мону так сатылып аткан окшойт, сурап коюнчу. Чеп канча болду? Билбейм. Байке канча соода кылдасыз? Жылкын деп. Айтып коюнчу, секрет. Айтып коюнчу. Атылып. Канча эшти?
Айтып 80 100 беріп қойған ұқсайды да. Ашып кеткен ан. Одан ашып кетті. 120 мына. Бия? Ассалаумалейкум. Мына айтышты 120 мыңға байкес қардар сұрап жатат. Пока сатуучу сата элек мына. Бул кысыр бей окшойт, семиз экен бирок. 120 миң сомго сода болуп жатат. Так, эми мондай чарбатайларды да көрсөтүп коеюн. 137 миң да. Май. Баге жылкы канча деп атасыз тайларды? Мынаны 65 деп атам. Наркын 60 деп атам. Монсун 60 деп атасыз, Монсун 65 дедиңиз, а? Жаштары кандай болуп калат? Ана 1 жашар, ана 2 жашар. Ол 2 жаш, ол 1 жаш. 1 жашар. Номерди айтып коюңуз, мына жакшыраак экен. Номер Барбы? 550 мен. 0550 04 46 05. 04 46 05. 60 канча дедиңиз? 65. 65 мына. Могу 1 жаш экен, могу көрүңүздөр. Могу 2 жаштык менен экөөнүн бою бирдей экен да. Могу өспөй калышса керек. Бул эми ат көрмөй болуп калыштай. Мону негизи сураңыздар, негизи мага жакты. Жакшы. Жакшы экен, 65 баасы дагы реальный баа. Мына буттары, көкүрөктөрү көрүнүп турат. Жакшы экен. Так. Балбан, ат канча деп атасың? Баасын айттыбы? Кайсынса? Бышты 150 миң. Мына, быштыны 150 миң турат. Так, жанына тайларчы тайлар? Тайларбы? Бирөөсү тай, бирөөсү кунан. Баасы экөөнүкү 120дан, а? Мына. Пародисти. Номериң барбы? YouTubeга киргизейин. Айт ой. 0700 18 28 76. О, бышты үчөө тең сенен, э? Мына ар мен артынан да айланып көрсөтүп коем. О, пародисти тайларын көрүңүздөр, кунандарын. О, быштын бою 1.55 барат. Көз өлчөм менен. Моолардын бойлорун точно айта албадым. Монусу бышты, мына оң жагымда карасы, ой, сол жагымдагысы кунан. Байкап көрөсүздөр мына. Болду. Так, монда А деген табросу бар, өспүрүм бар экен. Ассалаумалейкум, кандайсыз? Адилет байка сизденби? Ассалаумалейкум. Жашы канча бунун шеп? 1 жаш эка. 2023 экен а жылы анда. Мына А деген табросу бар. Эркек тай. Издегендер болсо көрүңүздөр негизи мына. Бою канчага ортат? Бою 1.45. Баасы канча дедиңиз? 170. Баасы 170. 170 биздин $2000 болуп калса керек. Көрүңүздөр. Номериңиз барбы? Айтып коюңуз. 705 менен. 0705 66 66 71 85. Азыр айланып да көрсөтүп коеюн. 2023 туулган тай. Жалдары чота жал жок го бунун. Бунун жаа данча айтканда жал жок го бунун, а? Ооба, ошо каны бар. Каны бар. Каны бар тай экен, мына көрүңүздөр. Данчактын жалына болуп жал жок экен мунуку дачы. Мына. Байкап көрөсүздөр. Жакшы тай экен жанына. Onu aslında bir kulunu bey kaldı, kalan jagım onu tarttım, atты tarttım, teti baştan bul başka çeyin neyse tartıp geldim. Assalamu alaikum, жақсы бе. O kulunu beyini tartıp koyun. Так. Ертең буйруса жакшылап дагы жылкы көп болуп калса тартып көрсөтүп берем. Эми сатылгандар адаттагы эле астында коюлат. Так. Дос, канча деп атасың? 115. Кулун ургач экен, э? Канчанчы туут мынау? 4-чү туут. Кыргыз бе? 4-чү туут. 115 миң сом сурап жатат. Бул саамбы же сан эмеспи? Саан, э? Номер барбы, киргизип коюң YouTubeга. Номериңизди айтып коюңузгу. 0554 09 1007. Мына. Булунду бе өткөнкү базарда көп жазгансыздар, бирок сокулуктан аябай эле көп тарталган эмесмин. Эртең эмне керек болсо айтыңыздар. Сиздер үчүн кызмат
бекер айткандарды барып издеп таап көрсөтүп берем. Номер жоктордун номерин алып берем. Мына доставкалар боюнча болуп жатат. Тажикстанга кечээндө 2-3 атты жибердик. Өзбекстанга дагы кирип атат. Наманган деген областыңыздарга кирет Өзбекстанга. Казакстанга Кордайдан өтүп жатат туугандар. Эч коркпостон келип кааласаңыз базардан, кааласаңыз интернеттен менин каналымдан алсаңыздар, доставкалар боюнча да мен сиздерге айтып түшүндүрүп жардамдап берип турам. Шембе. Так, могу вакилдерибиз мындай перекусте жаны. Өткөндө жаныбар деп тарсам бирөө эме дептир, бул эмне жылкыбы деп. Саап келгенде жаныбар деп койсончу. Атты жылкынын жаныбар деп жүрчү. Видео үчүн класс басып коюңуздар. Мына видео үчүн класс басып колдоп туруңуздар. Жылкы базарды болушунча сиздерге мындай алып түшүрүп турам буюрса.